Алар тентеген кыргыздар эмес. Алар орус айтканда воин, аскерлер. Кыргыздын экономикасына жол салганды кетишти. Кордукту көрөт, бышат, токмок жейт, ийленет, анан кийин күчтүү бизнесмен болуп чыга элек. Кыргызга белгилүү Табылдай Эгембердиевдин мигранттар жөнүндө айтып кеткен сөзү Ким Санбай уста өңдүү мекенине кайткан жүздөгөн ишкерлерге даана мүнөздөмө берип тургандай. 20 жылга жакын чет жердин ысык суугун көрүп, өз өлкөмө биротоло кайтып ийгиликтүү ишкер боло алсам деген Ким Санбай мырзанын окуясы миллиондогон мигранттардын кыялын, үмүтүн жана сагынычын туюнтаары бышык. Ал азыр Кыргызстандагы темиргүлүктөрдү оңдогон атактуу ишкананын негиздөөчүсү. Өлкөгө белгилүү жаратман бизнес өкүлдөрүнүн катарына кирип калган Ким Санбай устанын жашоосун түп тамырынан өзгөрткөн окуя миграцияда жүргөндө баштан өткөн. Алгачкы жумуштарыбыз кандай экен? Жакшы экенби? Оригиналдуу экен. Запчастары, меткалары мына өзүнүн ордунда. Тут одна метка не совпала, Дима. Жылдары 100 миңдеген мекендештери менен чогуу Ким Санбай мырзада Россияны көздөй иш издеп барган. Мигранттын жашоо образы көпчүлүккө айтпасак да белгилүү. Мекенге үй бүлөгө болгон кусалык кыйнаганда кайтмай, тапкан акча корогондо кайра кетмей. Мына ушундай жашоонун ыргагы Ким Санбай мырзанын 20 жылга жакын убактысын, анын ичинде жаштыгын алды. Өзүнүн айтканы боюнча анда түнт жашоодо өзүнүн ордун таба элек, устачылык кесибинен келечегин көрбөй арасат ойдо жүргөн мырза эле. Башка өлкөдө жүрүп, мисалы ач калган күндөрү болот, акча бар күндөрү болот, ар кандай адамды көрөсүң, досуңмун деп акчага кидайт этип кеткендерди көрөсүң, ичип кеткендерди көрөсүң. Ошонун баары чогулуп келе азыр. Ушул жашка жеткенде, жаштык кезибизди мындай айтканда ошол тажрыйбага берген экенбиз да. Россияда жүргөн. Анан сагынганда, ата-энеңди сагынганда кучакталбайсың, телефон аркылуу көрбөсүң эле, мындай жанында отуруп сүйлөшө албайсың, бир чай иче албайсың, бир жерге апара албайсың. Өтө көп чектелген мүмкүнчүлүктөр. Мисалы, өзүң каалагандай жүрө албайсың өлкөдө. жылдын декабрында башталган пандемия, андагы ачка калган күндөр, миграциянын азабы Ким Санбай мырзанын жашоосун түп тамырынан өзгөрттү. Ал биротоло кайтып, өз өлкөсүндө ордун табууну буга чейин кыялданып гана жүргөн болсо, мындан ары чечкиндүү кадам таштаганга убакыт келгенин түшүндү. Жашы 40тан өтүп калган Ким Санбай мырза кайрадан студенттик жашоого кайтып, тапкан акчасын жана убактысын билим алууга жумшай баштаган. Бизнесмен катары адамдар менен сүйлөшүү, камера алдында оюн эркин айтуу, түнт мүнөздөн чыгып, ачык болууга атайын окуду. Ага чейин ойлонуп келгенбиз, ошо үйгө барып, өзүмдүн устаканамды ачсам деп аракет деле кылганмын. Ошто жүргөндө өзүм түгүм Оштон болот. Кара Суу шаарынан. Ал жакта да кылып жүргөм. Аракет кылып, устакана ачып, анан көп баягы тажрыйба аздыгынан машина оңдоодон эмес, адамдар менен сүйлөшүү, ошо аздыгынан жумшак табияттуулуктан ал жакты жапканга туура келди. Москвага кайра бир барганда өзүмдүн ошол адамдар менен мамиле кылуу боюнча ар кандай курстарга баргам да. Курстарга барып 2 жыл каттагам. Ошол өзүмдүн адамдар менен сүйлөшүү, мамилемди оңортконго, ага чейин жабылып эле мындай немеге оболочкага кирип алып эле, эч ким менен мамиле кылбай, баягы ошол эле эч кимге немеңди көргөзбөй. У 90% людей есть мечта, которую можно вполне исполнить до конца недели. Устачылык Ким Санбай мырзанын атасынан калган өнөр. Бирок жаштайынан темирге жакын болуп чоңойгонуна карабай, атайы билим алууга киришкен. Албетте, үй бүлөсүнө каражат жиберүү милдетинен тышкары, өзүн өнүктүрүүгө да акча жана убакыт бөлүү кыйынчылыкка турду.
Бирок ал Кыргызстанга кайтып ишкердикти баштаганда ара жолдо калып, миграцияда кайра жүрбөшү керек. Жүрөгүндө көксөгөнү ушул. Ошондуктан ийгиликтүү ишкер болом деген максаты үчүн эч нерсе аяган жок. Москвада иштеп жүргөн кезде бир устага келдим мен. Эми мен ал жерде жөн эле слесарь болуп иштейм да. Ходовка кылам, мындай жеңил жумуштарды кылам, коробка түшүрүп чыгарып берем. Анан ал коробка жасайт, автомат коробка жасайт. Анан мен жанына келсем эле же өзү туруп кетип калат, же мени чыгарып салат, же үстүн жаап коет кылып аткан жумушун. Бир жолу, эки жолу, үчүнчү жолу анан мен келдим дагы. Анан айттым, мага ошону үйрөт десем, это же мой хлеб дейт да. Менин наным го бул. Дедиле, ошону хорошо мага жөндөн-жөн үйрөткө, мага сат десем, мени качырыш ниетинде айттыбы же билбейм. 100 000 рубль бер, анан мен үйрөтөм дедиле, мен ойлонгон деле жокмун да. 100 000 бердим, анан мен 3 ай сен менен жүрөм. Ошентип 20 жыл мурун көрө оокаттын айынан миграцияга кеткен тестер жигит Кыргызстанга тажрыйбалуу адис же болбосо инвестор болуп кайтып келди. Өзүнүн устаканасын ачып, башкаларга жумуш ордун түзүп жатат. Өзү жаштыктан кичине ниеттер бар эле, уш кабинетте отурсам, мен дагы өзүм кабинетим болсо дегендейчи. Эми Кудайга шүгүр, мындай кылып, жеңил кылып, кичинекей кылып кабинет кылып алдык. Бул баягы майдын сертификаттары. Май алып неме менен официальный Shell компаниясы менен официальный дилер болуп алабыз. Булардын сертификаттары. Бул ушул биздин офисибиз. Мал жерде мындай кылып отурам. Мындай кылып чарчаганда. Жакшы, бул желек ошол 20 жылдай миграцияда жүрдүңүзбү? Ошонун бир таасири болсо керек. Я, бул ооба, эми баягы сагынасың. Материалдан эмес, мына кеземес дагы. Ооба, бул баягы тамдап издеп неме кылып, эми сагынычта көп жүргөнбүз да. Ишкердик Кимсанбай устанын финансылык ой жүгүртүүсүн да өзгөрттү. Анын капчыгы азыр хан сарай салганга, дүңгүрөтүп той бергенге жетиштүү. Бирок ал байлыгын мигрант катары эмес, саякатчы катары чет жакты көрүүгө, билимге жана бизнестин өнүгүшүнө жумшоону туура көрөт. Миграцияга барып иштегенде дагы ошол жерге деле налог төлөп атпайбызбы? Налогун төлөйбүз, документ кылдырганга патентиге төлөйбүз. Барып туруп СНИЛС нерсе дегендерине төлөйбүз. Кыргызстанга төлөй турган, Кыргызстандын бюджетине төлөй турган акчаны башка өлкөнүн немесине төлөп атпайбызбы? Ошол могул жерде ишкерлик менен иш кылсак, ошол чет өлкөгө берген налогубуз болобу, салык төлөмдөрү болобу, же медициналык төлөмдөрү болобу, ошону биз өзүбүзгө киргизсек, мамлекетибиздин өнүгүшүнө бир жардам болобу деген ой пикирлер дагы бар да. Анткени биз мекенибизди биз сүйбөсөк, башка өлкөдөгүлөр эч качан сүйбөйт, башка адамдар сүйбөйт. Сен үйүңдө болуп аткан нерсени бала чакаңдай, мындай кичине эле айта турган болсом, сен үйүңдө болуп аткан нерсени өзүң сүйбөсөң, кошунаң чыгып туруп сени бала чакаңды сүйбөйт да, ошондой эле да. Мигрант чет жака иш издеп чыгып көрбөгөн жарандар туйбаган нерсени сезе алат. Ал жөн гана өз өлкөсүндө эмгектенүү, иштөө жана жашоо.